Союздун тарашы менен менчик колго өтүп, андан кийин менчиктеген адамга пайда алып келбей колдон колго өтүп, кароосуз турган бул имарат акыры быйыл эле мамлекеттин карамагына өттү. Эми бул жерде турак жайга өтө муктаж, аз камсыз болгон 32 үй бүлө жашаган турат. Мэрия тарабынан түзүлгөн келишимге ылайык ремонт иштерине кайрымдуулук уюмдардын бири каражат бөлүп берген. Азыркы тапта ички толук оңдоп түзөө жумуштары жүрүп, мурункудай жатакана эмес, толук шарты бар 1-2 бөлмөлүү батирлер жасалууда. Терезелер салынды, терезе бардыгы салынып, входной, главный эшиктер, бронированный эшиктер коюлду. Внутренний эшиктер келди, аларыбыз даяр, Кудай буюрса, алар салабыз. Азыр косметикалар бүткөндөн кийин салабыз аларды. В данное время крышадабыз. Крыша жаап атабыз азыр. Дагы бригадалар бар, 2-3 бала алар ичин кырып, бизди шыбакка даярдап атышат. Жалпысы бул жер мурун общага экен, 54 комната экен. Азыр 32 квартира кылабыз, 32 бөлмөлүү үй кылабыз да муну. 32-нин 24-ü двухкомнатный, однокомнатный болот. 24 однокомнатный, калганы двухкомнатныйлар болот. Бизде мясокомбинаттын жатаканасы бар болчу. Бар менчикке чыгып кеткен, ошону сотко берип биз балыкчы городской, областной, анан жогорку соттон биз утуп, аны Ассалам кайрымдуулук фондуна сунуштаганбыз. Ошонун негизинде азыр 32 үй бүлөгө ошол жатакана салынып атат десек болот. Реконструкцияланып жасалып атат. Толук оңдоп түзөө жумуштарын ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү белгиленген. Ал эми батирлерди бөлүштүрүү боюнча мэрия жана кайрымдуулук уюм биргеликте иш жүргүзөт. Жергиликтүү өз алынча башкаруу мэрия тарап жактан комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын негизинде ар бир муктаж болгон үй бүлөлөргө барып, ордуларынан көрүп, кимде ким муктаж болсо, ошолорду муктаждарды списокко киргизип, анан Ассалам менен Ассафа кайрымдуулук фондко сунуштап атышат. Бул комиссия боюнча дагы Ассалам менен Ассафа тарап жактан да комиссия түзүлүп, алар дагы бул балыкчы шаарына келип, биздин сунуш берген аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн үйлөрүнө барып көрүшөт. Чыныгы муктаж болгон болсо, ошол адамдарга бөлүп беришет. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнгө балыкчы мэриясына мурда менчиктешип кеткен 7 объекти кайра кайтарылды. Алардын көпчүлүгүндө оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көлө Булсу.